بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Бүгүнкү турган кыскача бир окуя Муса алейхиссаламдын деңизге жеткен учуру. Муса алейхиссалам билесиздер, өзүнүн коомун, Израилдин уулдарын фараондун запкысынан куткарып, Египеттен чыгарып кетип баратып, ошентип алардын алдында деңиз туш келип калды. Артында фараон желдеттер менен шашылып, аларды көздөй умтулуп келатчат. Ачууланып, душманчылыктарын күчөтүп, Муса алейхиссалам деңизге келип калгандан кийин Израиль уулдары, мыктылары ага сөз айтты. Сен ошол жерге алып келдиң бизди деп, алар мыкты дегендери Муса алейхиссаламга жаман сөздөрүн айта баштады. Сен Раббиң ошол жерде убада кылды. Ортодо калдык го. Алдыбызда деңиз, артыбызда фараон желдеттер менен келип атат. Азыр бизди алар кууп жетет. Бирок Муса алейхиссалам сабыр кылды. Раббим мени бул жерге убада кылган. Мени Раббим бул жерге убада кылган деди. Ошол жерге келишти. Анан Аллах субханаху ва тааля Раббиси айтты Муса алейхиссалам: "Идриб би асак." Таягың менен ошол деңизди чап деди. Деңизди чапкандан кийин 12 бөлүккө бөлүндү дейт. Анткени Израиль уулдары 12 урпакка бөлүнөт эле. Ар бир урпак ошол өзүнүн тарабы менен кетип баратат дейт. Ошондо ушунчалык бөлүндү дейт. Деңиз ар бир тарап чоң-чоң тоолорго айланды дейт. Анан тоолорго айлангандан кийин бири-бирин карап өтүп баратат. Эмнеге? Жалгыз өтүп бараткан болсо, коркуп калбаш үчүн. Бири-бирин өтүп бараткан көрсө, менин балам өтүп баратыр, менин туугандарым өтүп баратып, алар коркпостон өтүп баратат. Жер дароо эле кургап калды дейт. Аттарынын, жандыктарынын туяктарынан чаң чыгып атат. Мындайча айтканда, коркунуч жок. Анан фараон келип токтоп калды. Себебин мындай бир ажайып нерсени көрдү. Деңиздин ар бир тарабы килттеген тоолорго айланып калган. Фараон кирейин деп кире албай атат. Ошол учурда Тирмизинин хадисинде, пайгамбардын хадиси бар. Жибрил атчандын өңүндө келип, ат минип алып туруп, кишинин сөлөкөтүндө келет. Ал ошол атты минип алып туруп, ошол жерге барып туруп, мындайча айтканда биздин тил менен ага провокация кылат. Мындай фараондун жанында айланып туруп кетип калат. Фараон мен өтө албайт экем деп, ошол адамдын артынан ээрчит. Ээрчигенде фараон ошол деңизге кирип, ортосуна жеткенде ошол деңиз жабылат Аллахтын буйругу менен. Андан кийин инни фараон аманту, мен иман келтирдим. Би Рабби Муса, Мусанын Раббисине иман келтирдим деп айтайын деди. Аллага азыр эмеби дейт. Бирок тобо кылайын дегенде дейт. Хадис келет Тирмизиде. Жибрил алейхиссалам дейт, тобо айтып ийбесин деп, фараондун мен дейт оозуна ылайдан тыктым дейт. Ошондой келет хадис. Эй Мухаммад, сен көргөнүңдө оозуна кандай деген лайларды сала бердим дейт. Фараон тобаны айтып, Аллах мээримдүү, Аллах аны кечирип ийбесин деп. Көрдүңүздөрбү? Керек болсо Аллах ушундай фараондой адамды кечирип этиле эгер тобо кылса. Бирок Жибрил алейхиссалам ошонун тобонун кылдырганын каалабады. Ушундай залым адам болду.
Анан кийин алардын арасында Самири деген киши болгон. Жөөттөрдүн уулдарынын арасында бир Самири деген киши болот. Ал киши жанакы атчан киши чуркап кеткен Жибрил алейхисалам экен билбейт, бирок бул жөнөкөй киши эмес экен деп, ошонун лайынан, топурактарынан алып туруп чөнтөгүнө катып коет дейт. Анан Муса алейхисалам Раббиси вада кылган жерге кеткенде, ибадат кылган 40 күнгө. Самири келип туруп, ошол алтындан торпоктун башынан Кудай сыйыныш жасап берейинби деди. Элдер макул деди. Анан айтты. Израиль уулдарынан элдерге ушундай кайрылды. Ошол Кыптыйлерден, Египеттеги фараондун тукуму Кыптыйлер болот. Ошо Кыптыйлерден урдуп алган алтындарыңардан бериле деди. Же карызга сурап туруп алып кетип калганыңардан бериле. Сен жөөттөр ошондой эле көбү уру болчу. Жана кээ бирлери эртеси күнү качып кетерин билип туруп, сага 5 күндөн кийин карызды берем деп, карызга алтын алып алган эле. Ошонун баары тең алтындарын беришти. Ошол алтындарды чогултуп туруп, ошондон эритип туруп, ал торпоктун башын жасады. Анан кийин жанакы топуракты ичине чачты. Үйлөп туруп чачып койду. Анан ошол торпоктун башынан үн чыга баштады. Анан кийин элдин баары мына бул Кудай деп калышты. Анан кийин Муса алейхисалам ошону көргөндөн кийин чуркап келип, дароо эле Харунду кармап туруп, сен эмне ошого жол бердиң деди. Болбосо Харун жоош киши эле. Ал айтты, мени алар коркутуп койду дейт. Жөнтүр сен Мусага айтпа деп. Мусадан коркушат эле. Анан кийин Харунга ошондой мамиле кылды. Себебинен ал имандуу киши да. Бирок дейт, капырга келгенде Самириге жай баракат эле отуруп калды. Кел далилдешебиз деп. Неге сен ошону айттың деген. Көрүңөрбү? Динсиздер менен мусулман бир туугандарым, алар менен кыйкырышпай, алар менен сөгүшпөй, жамана сөз айтпай, жөн жай баракат сүйлөшөлүк. Неге? Анткени акыйкат биздин тилибизде, акыйкат биздин дилибизде. Анан Самириге далил келтирип туруп, Самириге өкүм чыгарды. Сен кетип кал деди. Сен Аллах сага ушундай каргыш берди. Сен элдерге кошула албайсың, жана элдер сага кошула албайт деди. Ошентип эч кимге жолуп албай, ушундай каргалган адам бул дүнөдөн кете берди. Будан эмне бир пайда табабыз? Будан бир пайда, пайгамбарга баш ийүү кандай берекелүү экен. Жана канчалык бир фараондой залым болсоң дагы, тобону унутпа бир тууганым. Тобо кыл, эгер мусулман болсоң, Аллах субханала тааля күнөөңөрдү кечирет. Аллах ушундай кечиримдүү, райымдуу зат. Анткени Аллахтын алдында бир гана ислам дин. Инна дина индаллахи ислам. Аллахтын алдында бир гана кабыл болуш дин бул ислам. Ислам деген бул имандуу момун мусулмандардын дини. Аллахтын дини. Аллах субханала тааля бизди чыныгы ислам динди кармангандардан кылсын. Ошол ислам динден ажырабайлык. Ошол сабактан ушундай бир пайда табабыз. Муса алейхисаламдын окуясында өтө чоң бир сабактар бар. Анткени бул Аллах Тааланын элчиси. Ага анын жашоосунда өтө сонун бир чырайлуу окуялар бар. Аллах субханала тааля баарыңыздарга береке берсин. Тобо кылалык, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Дагы кийинки сабактарыбызга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху.